Базарларда ири соода түйүндөрдө un, кумшекер, суумай талашка түштү. Эл мына ушул керектүүделген 3 азык-түлүктү сатып алууга аракет кылды. Ушул жылдын апрель-май айларында кумшекер, un, суумайдын баасы да кескин кымбаттады. 2021 жылдын мартында кумшекердин орточо баасы Кыргызстанда 64 сом 36 тыйын болсо, 2020 жылдын декабрь айына салыштырмалуу 10 сомго же 19%га кымбаттаган. Кумшекер. Белоруссияда кумшекердин килограммы 110 сомдун тегерегинде, Россияда 107 сом, Казакстанда 130 сом, Кыргызстанда 79 сом. Арзандатылган баада лоялдуулук картасы барлар үчүн 1 адамга 1 килограммга чейин 1 күндүк акция менен сатылууда. Этке болгон баа. Белоруссиянын уети килограммы 580 сом, Россияда 1 килограммы 868 сом, Казакстанда 400 сомдон, Кыргызстанда уети 518 сом. Сүт. Белоруссияда 44 сом 82 тыйын, Россияда 82 сом, Казакстанда 92 сом, Кыргызстанда литрі 58 сом. Былтыр дыйкандар буудайды гектарына 10 центнерден алышса, быйыл гектарына 40-50 центнерден алуу күтүлүүдө. 2021 жылы климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу Кыргызстандын айыл чарбасы un менен 50% гана камсыз кыла алган. Быйыл былтыркыга салыштырмалуу өздүк өндүрүштүн көлөмү 20-25%га өстү. Буудайдын кору жетиштүү. Керектөөнүн 80%ын өздүк өндүрүү менен камсыздоого мүмкүнчүлүк бар. Ундун кору жетиштүү да. Жетиштүү болду. Андан тышкары министрлер кабинети былтыр 24 июнда ошол кошумча нарк салыгын нөлгө барабарлап, ошо алып келгендердин баары эч кандай кошумча нарк салыгы жок сатылып атат, жана мүмкүнчүлүк берген ишкерлердин бардыгына. Ал быйылкы жылдын 31 августуна чейин иштейт. Ошондуктан un менен эл толук камсыз болот деген ишеничтебиз. Эми шекер боюнча биз тарабынан монополия, кайындык кант, кошой, андан тышкары мына ири соода түйүндөрү атайын меморандум түзгөнбүз. Ал меморандумда ошол 79 сомдон 1 килограммдан сатуу жана 85 сомдон 1 килограммдан көбүн сатуу боюнча, ал боюнча шекер толугу менен жетиштүү. Андан тышкары азыр Индиядан, Ирандан шекерлер келип атат. Быйыл 9300 гектар жер аянтына кант кызылчасы айдалган. Кыргыз айыл чарбасы кумшекерди керектөөнүн 35%ын камсыз кыла алат. Калган жетпеген көлөмдү Иран, Индия, Кытайдан даяр кумшекерди алып келүү каралган. Сүт азыктары, жашылча жемиш менен 100% өзүн өзү камсыздай алат. Андан сырткары экспорттук потенциалы да жогору. Казакстан, Россия, Өзбекстан Кытайга сүт азыктарын жана жашылча жемиштерди экспорттойт. Май айында кайындык кант менен кошойдун заводунда турган кумшекерлер төгөнүп, кызылчанын кант кызылчасынын өндүрүлүшүнүн негизинде ошолор азайып, кайындык кант менен кошой өзүнүн статына уже кое берүүчү, чыгаруучу продукциясы жок калып, базарда ошондой ажиотаж кылышты. Мына кайындык кантта жок калды, кошойдо жок калды, базарларда сахар жок калды деп ажиотаж чыгарып ишти да. Бирок ошол жетпеген көлөмдө биз ошол Евразия экономикалык биримдиктин чечими менен, кеңештин чечими бар. Bir жылда бизге жетпеген көлөмдү үчүнчү өлкөлөрдөн алып келүүгө квота бөлөт. 2022 жылга ошол 21 жылдын өндүрүшүнүн негизинде 2022 жылга ошо импорттоого 105 000 тонна кумшекерге квота берген. Үчүнчү өлкөлөрдөн алып келүү. Бул каяктан келет? Кытайдан келет, Индиядан келет, Ирандан келет. Күнүмдүк керектөөдө негизгиделген 9 азык-түлүк менен калкты камсыз кылууну жөнгө салуу үчүн министрлер кабинетинин колдоосу менен Айыл чарба министрлигине 10 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал каражатка сапаттуу дан өсүмдүктөрүнүн үрөнүн сатып алуу, өздүк өндүрүмдү жогорулатуу каралган. Бул жаатта иштер аткарылып, учурда оруп жыйноо иштери кызуу жүрүүдө.